Assalamu алейкум, урматтуу туугандар. Биз кече токтогон жерибизден көрсөтүүбүздү улантабыз. Бизге жан кошулган көрүүчүлөрүбүзгө айта кетчү нерсе, биз Манасты азаздан аңгемелештирип айтып жатабыз. Бүгүн экинчи көрсөтүүбүз. Эмесе баштайлы, айтмакчы, көрсөтүүнүн баштаардын алдында адаттагыдай эле сиздерге кайрылып кетмекчимин. Эгерде көрсөтүү көңүлүңүздөргө бир аз жакса, сиздердин көңүлдөн кичине да болсо түнөк тапса, бөлүшүп коюңуздар. Ошондой эле биздин YouTube каналыбызга катталууну дагы унутпаңыздар. Ал эми бизге колдоо сүрөө көрсөтүп демерчи болом деген инсандар үчүн атайын эсеп чотторубузду ушул посттун үстүнө калтырып коебуз. Кананда эмесе баштадык. Ошентип Жакып Меңдибайды тапканына кубанып, жакшы болбодубай, анан доого жыгылбай, каяктагы апасына кулак мээримди жегиспей, өмүр бою мунун догуна калбай, Меңдибайды тапканым жакшы болду деп, Меңдибайды эстип, атын жетелеп үйүнө келди дейт. Анда баягы Бак Дөөлөт менен Чыйырды, Жакыптын аялдары, баягы Меңдибайга келгенине кубанышып сурап турушат дейт. Ай, сен түнү менен кайда жүрдүң? Жакып атаңдын атын кубалап кеткен болсоң, ошол бойдон ат менен кошо сен да жок, ат да жок, каякта жүрдүң түнү менен элдин баарын коркутуп. Апаң болсо кулак мээни жепүттү бул жерге келип алып. Десе Меңдибай дардалактап айтып турат дейт. Мен атамдын атын жаңы эле кубалап жеткенде нары жактан 40 жигит келип атты тийип кетишти да, мени да чакырып алар менен түнү менен ойноп чыктым деп айтат. Ой, кандай 40 жигит экен, ай, сен каяктагын сүйлөп турасың десе, ой, 40 жигит экен, укмуш жигиттер экен, укмуш балдар экен, мени менен тең экен, мен алар менен ойнодум, такыр оюнуна тойбодум деп ушинтип турат дейт. Алардын башчысы Манас деген экен. Кийин Жакып атам сайдын боюн баягы жаңыртып, Меңдибай эле Меңдибай деп кыйкырганда баягы Манас укту дагы бар. Атам сени чакырып атат. Жөнө. Атам эми мен келгиче бул дүйнөгө бала деп зарлап жүрөр деп ушинтип сүйлөндү дейт. Муну уккан баягы Жакып дагы селейди дейт. Чыйырды дагы элейди дейт. Бак Дөөлөт тиги жактан таң калды дейт. Ошентип элдин баарын таң калдырып, баягы Меңдибай ушинтип сүйлөп турду дейт. Ай, бул бала калп айтып атабы же чын айтып атабы? Бул бала кандай бала өзү? Десе, ой, калп айткандай деле бала көрүнбөйт, бул дардактаган жакшынакай эле бала экен. Дешип дейт, ушундай таң калыш болбой калды дейт. Мына ошондо Чыйырды менен Бак Дөөлөт дагы Жакыпты тиктеп, ай, Жакыпбай, мунугу биздин түшүбүз, мунугу биздин балага көрүнгөн иш, бул бекер эмес, бекер белги эмес. Муга бир түлөө сойсоңчу да элге тамак берип батасын алып койсоңчу дейт. Анда Жакып кейип турат дейт. Ай, мен силерге түлөө сойгуда эмне? Же эмне мен уулдуу болуп той өткөрүп атып турмун, же кыз узатып той өткөрүп тимеле жыргап атып турмун, же кийик атып кетип турмун таладан деп барбалактап тиги экөөнө зиркилдеп турат дейт. Бир убакта баягы экөөү да болбой кайра көшөрсө, анда баргыла дагы баягы Нойгуттун ак балтасын чакыргыла. Ошол бирдемени билчеле. Андан кийин жана 9 малдан сойгула. Болуп турчу, силердин айткандардай болсун. Мына 9 жылкы соем, 90 кой соем, 7 уй соем, 2 төө соем деп, баягы төөчүсүн чакырып, жылкысын чакырып, баягы койчусу келгин деп бакырып мынушинтип турду дейт. Анан көрөм дейт. Баягы сойсо соёюнчу, таркаса таркатайынчы. Анан көрөм силердин эмне болуп кеткениңерди деп ушинтип турду дагы дейт. Баягы этти ала тоодой эт кылып, баягы ысык көлдөй чык кылып, тимеле баягы элдин баарын чакырып той өткөзүп жатып калды дейт. Баягы байкуш, жалчы, жардынын баары келди дейт. Баягы элдин баарына тимеле сарпай чепкен кийгизип, кичинекей жаш жетим жесирлерге эт берип, баарысын тойгузуп, көңүлдөрүн алып, батасын алып, анан той бүткөндө 2 күн ушул мал союп, 2 күн элди жыйнатып, ошентип той бүткөндөн анан баягы аксакалдардын баарысын калтырып, эми силер үйгө киргиле. Анан бир жакшы сөзүм бар, айтчу силерге түшүм бар, ушуну жакшылап жооруп бергиле деп дейт. Мен конспекттелеп жазып алдым адамдардын аттары. Кыргызбайдын байы Бактыгул дейт. Казактан Үйшүн карыя дейт. Кыргыздан Байжигит, Кыпчактан Тасчечен, Нойгуттан Акбалта, Ногойдон Эрештек, Түрк уулу Дамбылда. Мына ушундай инсандарды, кадырлуу инсандарга атайын тон жаап, кийит кийгизип, сарпай берип, анан кийин киргизип алып түшүнү айтып атат дейт. Түшүмдө кызык иш көрдүм, туугандар. Мына мындай түш көрдүм деп түшүнү айтып турду дейт. Мен колума алып кара куш кондуруп турмун. Тимеле баягы тырмагы жестен, тумшугу темирден, тимеле баягындай сүрөттөп, ушундай канат куйругу алтындан,
анан кийин жибектен 60 кулач жип байлаптырмын, туурума отургузуп атайын туур даярдаптырмын, жанына ак шум дагы бир кошо ак шумкар отургузуп турмун. Ушундай укмуш түш көрдүм. Ал эле эмес, менин муногу кемпирим чыйырды, бу да бир кызык түш көрдү. Мунун түшүнө ак бак болгон чал кирип, ал жакшынакай болуп ак алма берип, кызыл алма берип жегизип, ал ак алманы жегенде артынан 60 кулач аждаар чыгып, ат ордуна бул аждаар минип, муну ушундай болупту. Аны эле дейсиңерби? Мына Бак Дөөлөт деген катыным бул дагы түш көрүп, түшүндө кыйгыш көрүп, үйүнө 2 кушту кондуруп тууруна. Мына ушундай иш болду, мына ушундай түш болду. Ушуну жооп бергиле деп баягы аксакалдардан кеп сурап турат дейт. Анда баягы аксакалдар чай кайнам ашпышым баштарын кашышып, бул түш не болуп кетти? Кандай түш болду? Ой, кандай иш болду деп анан сөздү баягы аксакалдар бир баштан анан сүйлөп баштады дейт. Бай жигит деген аксакалы кеп баштап, ай Жакып, бул сага Кудай берген турбайбы? Бул Кудай Таалам сага бир укмуштай оомат берген турбайбы? Жанагы килейген куш, алып кара куш алганың, анын канатын серпсе, жан жаныбарлар коркуп үстүндө чымчык неменин баары, канаттуу куштун баарысы учпай калганы, бул деген сен укмуштай бир уулду болот турбайсыңбы? Мына ошол уулуң 60 кулач баягындай жибек менен байлаганың 60га чейин элди билет турбайбы да, желди билет турбайбы да, анын баягы хандык кылат турбайбы? Бүт башкарат турбайбы эл жердин баарысын? Жанагы аялыңдын түшүнө кирген 60 кулач аждаар далай жерди алат турбайбы? Далай элди алат турбайбы? Элдин баары ошонун көзүн карап, ошонун сурагында жүрөт турбайбы? Ошол билет турбайбы? Ошол хандык жүргүзөт турбайбы дешип, ушундай кылып туруп жоорупту дейт. Ай, Бак Дөөлөттүн жана түшүнө кирген 2 шумкар, ал Бак Дөөлөт катынын дагы 2 уул төрөт турбайбы? Андан тетиги чоң уулуңдан кийин Бак Дөөлөттүн балдарына өтөт турбайбы анын баарысы, ооматтын баарысы? Ал эми жанагы өзүң тигил шумкарыңа кошуп ак куш байлаганың дагы бир кыстуу болот турбайсыңбы деп мына ушинтип жоорушту дейт. Омейин деп анан тарашты дейт. Мына ошол Жакып ошол түштөн кийин 2 жылдан кийин аялынын боюна бүтүп, бая чыйырдынын боюна бүтүп, чыйырды тамак жей албайт дейт. Ушундай тамак жей албай, башка тамактан жийиркенип, жолборстун жүрөгүнө талгак болуп, ушундай бир азап болуп, башка тамак жесе кусуп, ошол жолборстун жүрөгүнө талгак болуп калды дейт. Мына ошол жолборстун жүрөгүнө талгак болгондо бир жылкычысы айтып келди дейт. Ушул жерде Каңгайдын бир кайсы бир мергени бир жолборс атыптыр дагы терисин сыйлып алып кетиптир. Жүрөк, бүрөк, өпкө, боору баягы эти ошол жерде калыптыр, катыптыр десе, баягы жылкычыга чыйырды чыгып килейген алтын берип, анан айтып атат дейт. Ой, ошол жүрөктү мага алып кел. Не сурасаң берейин. Азыр мына ушуну ала тур дагы, ошол жака барып кел, баягы жолборстун жүрөгүн алып кел деп. Анан эми ошол жерде токтой туралы дагы бул Алтай жака Жакыптар кантип барып калышкан, мына ошого кичине токтоло кетели. Кытай чаап, бири кетти Эренге, бири кетти Теренге дешип, баягы бири кетти айланып кетти Жапанга, бири кетти Каканга дегендей, булардын ата бабасы алгач Каракан Оғузхандан, анан Аланчакан болот да. Аланчадан Уйгур, Байгур деген 2 уулду болот. Байгурдан Тубай, Көгөй, андан Ногой, Шыгай, Чыйыр деген 3 уул болот. Ногойдон Орозду, Үсөн, Бай, Жакып, Бай деген уулу, Орозду, Үсөн, Бай, анан Жакып болот. Мына ушулар ар кай жакка тарап кетет. Үсөн жанагы көз камандын балдары деген ошол Үсөн Манчжурияга, Тибеттен ары көздөй Кытайга алып кетилет да, ошол жакта эптеп септеп күн көрүп, ошол жакта баягы туруп калат. Ал эми Бай дагы өзү бир жерде Кашкарды жердеп ушинтип алга алып калат, баягы чилдей таратат булардын баарысын. Жакып болсо илээнин үстүндө ошол
6 ай тоосун таянып ошол жерде калып калат дагы. Баягы ошол жерде байып, ошол жерде ирденип аябай атактуу бай болуп кетет. Мына ошол бай Жакып анан 60ка келгенче, баягы 50ге келгиче, 48 менен 50нин ортосуна келгиче бала көрбөй жүрүп, анан жанагынтип түш көрүп, жанагындай иш көрүп, анан элге баягы түлөө кылат да. Анан бир кызык жери ошо 50ге чыккыча ушундай бир түлөөнү элге берип бата алып койбоптур да. Ушундай бир баягы дүнүйө простугу бар экен Жакып атабыздын. Анан баягы бата алгандан кийин, анан 2 жылдан кийин аялынын боюна бүтүп, анан чыйырды жолборстун жүрөгүнө талгак болуп атпайбы. Мына ошо жолборстун жүрөгүнө талгак болгондо жылкычысын жөнөтсө, жылкычысы баягы таң калып, бул жолборстун жүрөгүн эмне кылат эми? Мага деген килтейген алтынды бердим, момундай жамбыны. Эми бул жолборстун жүрөгүн эмне кылар экен деп таң калып, анан эч жакта ыргытып ийбей, же бир нерсе менен алмаштырып албай, түз бардагы барып мага алып кел дейт да. Баягы жолборстун жүрөгүн барса зыңкыйып, жолборстун баягы эти жатат дейт. Мына ошо жолборстун жүрөгүн анан шып кесип алып туруп, баягы жылкычы жолдо келатат. Келатса, жолдо дагы бир жылкы өлгөн атат. Аны дагы баягы союп, аны да жүрөгүн алып алат. Ошентип чыйырдыга келсе, чыйырды баягы жылкычыны күтүп олтурган учур экен. Андан сурайт, бул кандай, сен алып келдиңби десе, 2 жүрөк берип атат. 2 жүрөктү чыйырды алып алып, бул кандай, сен жолборстун этелемине сөөг эле баягы жолборс эле жолдо жатыптыр. Бул кандай кылдың сен? 2 жүрөк алып келгениң кандай болду? Бир жолборс эмес, 2 жолборс алып келгениң кандай болду десе, баягы жылкычы, калп айтсам өлөйүн айнанайын. Ушу 2 жолборстун жүрөгү мынакей деп, жылкынын баягы жүрөгү менен жолборстун жүрөгүн аралаштыра берди дейт. Аны чыйырды алып барып казанга салып, шорпосун кайнатып, баягы этти чала бышырган бойдон жеп, талгагын кандырып, шорпосун да жалмады дейт. Мына ошентип анан баягы талгагы канды дейт чыйырдынын. Ошентип 9 ай 9 күн болгондо анан толгоосу башталды. Анан баягы толгоо тартып, ошону өлө турган болдумбу деп кыйкырып өкүрүп, элдин баары чогулуп, ошол жерде 70 үйлүү Жакыптын баягы журтташтарынын баары чогулуп, тууган уругу чогулуп, ак балта баш болгон бир топтун баары чогулушуп, аялдары чогулуп, анан Жакып болсо айтып турат дейт. Мен ушул эркек болсо артыман чаптыргыла, бул жерде туруп нетейин, мен жигит бир эркек уул көрүп калсам, же болбосо баланын үнүн угуп калсам, ушул жерде жыгылып калып эргешеменде болбойн. Ошондуктан алысыраак, окчунураак барып турайын. Эркек төрөлсө артыман чапкыла. Артыман чаап, мени тапкыла да сүйүнчүңөрдү алгыла. Айнанайындар, ушул сүйүнчүңөрдү ченебей берем тимеле. Анан кыз болсо үйдө калгыла, өзүм келем деп ошол бойдон кетти дейт. Ошол маалда жылкысынын ичинде да бир кула бие төлү жакындап, кула бие ушул тууй турган болуп, ушинтип калды дейт. Бул эркек кулун туулса бала менчилейм, же башка болсо башка деп, ошол кула биеге алаксып, кула биенин артынан Жакып акмалап жөнөп калды. Ал эми тигил жакта чыйырды энебиз толготуп, ошол жакта төрөп атат. Эми калганын кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Туугандар, кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.